эсимде ошол биринчи тапкан акчабызга келинчегиме ботинка алып берген. Аябай романтичный бала болчу экен, негизи ойлоп көрсөм. Банкрот болуп калсаң эмне болуп турабы? Банкрот болгон болосуң да. Ошондой коркуу жок менде негизи. Ноокатта мал карап, жайлоого чыгып, картошка чаап. Ал биздин компания ушул жакка жылдык жакында. Негизи могул эшикте болчук мурунчу. Бул жакта 1 жылдай жүрдүк, 2-3 айдан бери ушул жердебиз. Анан бул жер welcome, кош келиңиздер деп киргенде бир аз маанайды көтөрүү максатында ушундай кылганбыз. Airmanas компаниясына программа анализа полетных данных деп программа жасап бергенбиз. Бул самолет учуп келгенден кийин самолеттун ичинде чөрүн ящиктеги данныйды биздин программага жүктөйт. Анан биздин программада самолет учуп бараткан кезде кандайдыр бир катачылык болдубу, болбодубу, моторлору туура иштеп атабы, пилот туура эмес башкарып койгон жокпу деген сыяктуу каталарды көрсөтүп берет. Анан бул жакта гражданский авиация бар, ошого биз ар айда ошол Airmanas үчүн отчеттор чыгарып беребиз да. Бул Центральный Орта Азия мамлекеттеринде биринчи жолу ушундай самолетторго программа жасалды. Биз былтыр декабрь айында, январь айында баштаганбыз. Анан азыркыга чейин иштетип келебиз да. Алар Канададан сатып алышат экен ошондой программаны. Бирок аябай кымбат сатып алышат экен, ошого сүйлөшкөнбүз. Неге өзүбүз жасасак болбойт депчи. Быйыл май айында Кыргыз патент ошол стартаптардын акселерациясы конкурсу жарыялаган. Анан биз дагы ошол 3 ай алардын окуусун өттүк, андан кийин финалга чыктык. Финалда өзүбүздүн проектти, именно ошол Airmanasга жасаган проектти көрсөтүп, презентация кылганбыз. Анан финалист болуп 500 000 сом утуп алдык ушул проекттечи. Анан самолеттагы учуп атканда өзүнүн стандарттары бар. Мисалы, жерден көтөрүлүп жатканда 10 градус менен бурулуш көтөрүлүш керек, бурулуп атканда 12 градус менен бурулуш керек деген сыяктуу стандарттары бар. Эгер ошол стандарттарга көп же аз болуп кала турган болсо, мисалы 12 градус менен бурулуш керек болгон жерден 20 градус менен бурулуп кое турган болсо самолет, биз ошол жерде бир катачылык болду деп туруп фиксация кылып ошол отчетту көрсөтүп беребиз. Бул жерде бул алдын алуу максатында колдонулган программа болуп эсептелет. Бул жерде focus, motivation, dedication, анан шылтоолор жок болсун, мотивация, фокус болсун деп оларды on off кылганбыз. Анан бул жакта биздин программисттерибиз азыр удаленно иштеген дагы балдарыбыз бар. Бирок бул жакта азыр бэкенд разработчиктер бар, фронтенд бар, телефондорго программа жазган балдарыбыз бар. Анан бир канча жылдан бери ушул тармакта иштеп тажрыйбалуу программисттерибиз бар. Анан тажрыйбалуулар стажерлорго үйрөтөт дегенде ошондой ага-ини мамилеси бар да биздин команданын ичиндечи. Биз азыр могул жерде отуруп жазган кодубуз, колдонгон технологиябыз Калифорнияда деле ошол технология колдонулат, Москвада деле ошол, Лондондо деле ошол, Стамбулда деле ошол. Жакшы жер ошол. Юрист болсоң, Бишкекте Кыргызстан юриспруденциясын окуйсуң, барасың Америкада Американ законун окуйсуң, Москвада Москванын законун окуйсуң. Бирок бизде закон бир да. Жакшы жер ошол. Анан потенциал боюнча Кыргызстанда жакында могу EPAN деген компания ачылды. 200дөй разработчик издеп жүрүшөт. Кыргызстанда эң чоң IT компанияда 150-200дөй эле ишчи иштейт да. Бизде программист жетишпейт. Мен азыр программисттерди башка жактан таппай, жаңы университетти бүткөн, жаңы курсту бүткөн балдарды алып өзүм өстүргөн аракет кылып атам да. Программист жетишпейт. Эгер окуп жакшы үйрөнө турган болсо, ал эч качан ишсиз калбайт. Ушул Бишкектен туруп эле Американ компаниясында Канадада иштейт. Ал жактын айлыгы менен табат, Бишкектин расходу менен расход кылат. Жакшы эмеспи туурабы? Бирок 5 жыл, 10 жыл окутсак деле дагы деле программист жетишсиз болот го. Эмне себеп дегенде пандемиядан кийин IT технологиясына талап мындан дагы көбөйдү да. Себеп дегенде баары онлайнга өтүп, онлайн иштеген аракет кылат. Онлайнга өткөргөн адам бул программисттер да. Бул жер The Dream Team деп өзүбүздүн балдарыбыздын сүрөттөрүн мындай кылып илебиз буюрса.
Аз бул жакында эле бүткөн үчүн пока сүрөттөрүбүз жок. Өзүбүздүн продукт, мисалы мен Кыргызстанга келгенден кийин күндөлүк деп электрондук журнал жасаганбыз. Бул мектептердин ички процессин автоматташтыруу максатында колдонулган программа. Ата-энелер баласынын бааларын, тапшырмаларын, мугалим менен жазышуу, мектептеги жаңылыктар, жарыялар, мектептеги расписаниясын бүт баарын көрүп турса болот. Мугалимдер ошол жерден бааларын коет, текшерет. Ата-энеси мисалы баласы келбей аткан болсо, ата-энесине кат жазса болот, балаңыз мектепке келбей жатат деп. Анан чейректин аягында отчетторду чыгарган мүмкүнчүлүк берет да. Анан пандемия учурунда 300, 350, 360 мектепте иштейт да программа. Анан азыр экөөндөн тең чыккан. Мен биринчи күндөлүктү дагы проектти сатып чыгаргам. Кийинки проектти контракт менен түзүп иштешкем. Азыр электрондук журнал менен эч кандай тиешем жок. Негизи мугалимдердин иши аябай оор да. Бул мугалимдерди баягы ички жумуштун ички тарабынан көрүп чыккандан кийин аябай оор экенин түшүнөсүң. Мисалы журналга баа коет, күндөлүккө баа коет, жана кагаз күндөлүккө. Андан кийин ошол эле бааны 2-3 отчетко коюп чыгат да. Бул чейректе ар бир окуучу канчөсү 3 алды, канчөсү 4 алды, канчө 5 алды деп ар бирин эсептеп чыгат. Окуучулар каникулга чыгат, мугалимдер отчет толтурушат. Отчеттор бүттү, эми эс алам дегенде каникул дагы бүтөт. Кайра экинчи чейрекке, кайра үчүнчү чейрекке ошентип мугалимдер аябай аз эс алышат. Биздин программа аркылуу бааларын коет, бир эле жолу окуучуга баа коет. Ал баасы күндөлүккө дагы, отчетко дагы, кайсы кандай керектүү жерлер болсо бүт жака өзү эле автоматически коюлат дагы. Чейректин аягында бир кнопканы басканда отчет чыгарып берет. Ал журналга дагы, күндөлүккө дагы башка жака дагы бааны коюш кереги жок. Сингапурда окудум, анан Малайзия компанияларында, Сингапур компаниясында, американский компанияда, турецкий компанияда иштедим. Анан Турциянын образованиясын, билим берүү тармагынын ичинен изилдеп чыктым. Аларга программа жазып атабыз. Анан ошол программаны алып келем деп туруп ойлодум да. Анан менин оюмда билим берүү министри тосуп алып, «Бедер, аябай азаматсың сен, ушундай программа алып келип атасың. Кыргызстанга өзүң эле келбей билим алып, анан башка бир программаны дагы алып келип атасың. Келем ошол программаңды Кыргызстанда 2200 мектеп болсо баарына киргизели, чогуу иштешели» деген сыяктуу сөздөрдү күтүп келгем да. Бул ушунчалык мен наивный деп коет го, мындай жаш экенимди азыр элестетсем өзүм күлкүм келет. Анан келип бул жакта ошо министрлер менен көрүшөйүн деп бир айдай аракет кылдык. Анан бир айдан кийин дагы министр эмес, замынын замы бирөө келген да. Эч нерсе чечпей турган бирөөчү. Анан ошондо түшүнгөм, бизде эч кандай колдоо деле жок, башкасы деле жок. Демек өзүбүз аракет кылып, өзүбүз киргизишибиз керек экен деп өзүбүз аракет кылып киргизгенбиз. Инвестиция өзүбүз алганбыз, досторубуздан, ата-энелерибизден, дагы башка инвесторлордон тартыпчы. Анан ошентип ишти баштаганбыз да. Мен жаңы баштап атканда ойлонуп, бир эле мектеп колдонгонун көрсөм аябай сүйүнмөкмүн деп ойлоп, анан бул жакта Бишкекте бир жеке мектеп бар болчу. Анан эжеке менен таанышып, сиздин мектебиңизге киргизели, сизге арзан кылып беребиз дегенбизби, же бир нерсе кылып сүйлөшкөнбүз. Аларга дагы ыңгайлуу шарт түзүп бергенбиз да. Анан алар бандай подопытный кролик болуп беришкен бизге. Биздикине киргизгиле, биз силерге тест болуп беребиз деп. Анан алардын мектебине киргизип, биринчи мектебибиз ошол болгон да. Аябай сүйүнүп, мындай түнү менен иштеп, даныйларын киргизип, окуучулардын информацияларын толтуруп, бизге аябай сонун болгон. Кийин 100 мектеп киргизгенде деле андай эмоция болгон жок да. Анан көп эле колдонушту. Биз телефонго программа жасаганбыз. Бирок ошол программабызды колдонтуш үчүн биз компьютерди кантип колдонуш керек, телефонду кантип үйрөнүш керек. Биз ошол жактан үйрөтүп баштайт элек да. Кыйналдым аябай. Электрондук журналды киргизебиз деп региондордо
такси менен барасың, үйүң жок, достордун үйүндө жатасың, анан ата-энелерди чогултабыз. Андан кийин ошол Турцияда окуумду бүтүрүп, окуумду бүтө электе 3-курста үйлөндүм. Анан 1 жыл чогуу Турцияда жүрдүк, анан Кыргызстанга келдик. Турцияда үйлөндүңүзбү? Ооба. Үйлөнгөндөн кийин каражат көбөйөт экен да, мындай кетирчү нерселерчи. Мисалы, ата мен келинчегиме ботинка алып беришим керек эле, кийим алып беришим керек эле деп сураш, албетте уяласың да. Сурасаң берет, бирок анан эмне кылабыз? Экөөбүз сүйлөшүп бир күн үй жакка кетип атсак, неме бар экен. Көчмөнлөр симитчиси деген бар экен. Бул көчмөндөрдүн баягы самысы, мамысыларын сатат экен, токочторун. Анан кирип сүйлөштүм, байке, биз Кыргызстандын самсыларын жасап берели десем, макул алып кел деди. Анан барып, банда алюминий табактар бар экен. Экөөнү көтөрүп, узун мындай болчу. Экөөнү көтөрүп алып кеттик. Эртең менен келинчегим камыр кылат. Мен картошка эттерин турлап фарш жасайбыз. Сабакка кеткенге чейин? Эртең менен саат 6-7-лерден 2 табак самсы, 3 бурчтук самсылар жасап, бышырбай эле ошол табак менен университетке кетип аткан жерде жанакы жерге алып кирип берем. Анан алар өздөрү бышырат. Анан ошол жерде сатышат. Мен кечки университеттен келатып, кээде баягы стартапка барбай же эртерээк чыккан балда берки табактарды кайра алып кетем, акчасын алам. Анан күндө ошентип болчук да. Ошентип иштедик. Анан эсимде ошол биринчи тапкан акчабызга келинчегиме ботинка алып берген. Аябай романтичный бала болчу экен, негизи ойлоп көрсөм. Эми жетет эле, жетпейт эле, кээде бет калың кылып туруп акча сурайт эле, ошондой эле да. Биз Турцияда ошол дипломный работабызды искусственный интеллект тармагында жасаганбыз да. Мындайча айтканда, биздин программа аркылуу компанияларда ишчилердин компаниядан чыгуу ыктымалдуулугун эсептей турган программа болчу да. Мындайча айтканда, сиз кактустасыз да. Анан кактустун ишчилерин биздин программага киргизгенде, биздин программа сиздин кактустан чыгуу ыктымалдуулугуңузду эсептеп берет эле да. Сиз мисалы кактустан 78% чыгуу ыктымалыңыз бар депчи. Анан эмнеге дей турган болсо, бул жерде 45-тен 50-ге чейин фактор бар болчу. Үй менен жумуштун ортосундагы аралык, үйлөнгөнбү эмеспи, буга чейин канча жумуш алмаштырган, айлыгы канча деген сыяктуучу. Анан ошол проектибиз эң жакшы Data Science Award деп алганбыз. Эң жакшы искусственный интеллект тармагындагы проект деп утуп алганбыз. Малайзиядан бир канча проект күтүп атабыз. Турциядан, анан Америкадан балким болуп калышы мүмкүн, азырынча сүйлөшүп атабыз. Банкрот болуп калсаң эмне болуп тур, туурабы? Банкрот болгон болосуң да. Ошондой коркуу жок менде негизи. Анан бул программанын оорчулугуна канчалык комплексный проект ошого жараша бааланат да. Мисалы, обычный бир сайт болушу мүмкүн. Ал эми $700,000 тегерегинде болот. $700, $1000 тегерегинде. И дальше да. Анан ал эми 2 жума, 1 айда бүтөт. Андан чоң 10.000ден 65-70 миңге чейин айлык алат, 12 бала. Эми Кызылкада окудум. Кызылкада барып келип, бирок чоң ойгонум ошол Нокат эле болуп эсептелет да. Нокатта мал карап, жайлоого чыгып, картошка чаап, айылда алма терип, күндө 1 килограмм алма жейм дагы деле. Бул жакта Ала тоодо окугам да. Ала тоодо эч кандай даярданбай эле, аябай катуу мындай даярдык көрсөтпөй эле мен университетте инженерлердин арасында мен биринчи болчумун. 100дөн 92 балл болчу менкичи. Анан ошол дух менен, ошол өзүмө ишенүү менен Турцияга бардым. Экзаменге 1 жума, 2 жума калганда даярданып баштайм. Күндө сабакка калтырбай барам. Ошондо дагы 2 жума мурун экзаменге даярданып баштайм. Экзаменде мен алдыңкы эмес, ортолордо жүрчүмүн да. Анан мындай өзүңө ишенүү өзүнө келе түшкөндө мындай. Анан ага чейин Азия олимпиадаларына Израилге бардык, Индияга бардык, Казакстанга бардык. Дүйнөлүк олимпиадага Таиландга бардык, Эстонияга бардык.
Bir bronz alган, bir жолу 4-чү орунду алган honorable mention'da. Политех менен Славянскийдин лабораторияларына барат элек. Алар эски 80-жылдан калган лабораториялар болчу. Андай экзаменден, дүйнөлүк олимпиададан андай нерсе келбейт болчу. 9-10 классында билем балдар, мисалы менин атам төлөй турган маалда кээ бир балдар баарын атасы төлөй албайт. Алар Билайн компаниясына барат эле, башка компанияга барат эле. Максат спонсор табыш, олимпиадага барыш. Биз бул жакта балдар даярданбай эле акча издеп жүрөт да, мындайча айткандачы. Ошондой учурлар болгон. Азыр балким ситуация өзгөргөндүр. Мен ошол 10 жыл мурунку ситуацияны айттым да.